Кыргызстандын өнүгүү багыты, ага ишкер коомчулуктун салымы, идеялар жана сунуштар экономикалык майданда. Эко-майдан, Жия бизнес ассоциациясынын автордук программасы. Ар шаршемби саат 16-да. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу Марал радиосунун көрөрмандары жана угармандары. Бүгүн кайрадан Эко-майдан программасынын кезектеги чыгарылышы менен сиздер менен бирге болобуз. Эфирде мен Азанбек Жээнбаев алып барам. Ал эми биздин бүгүнкү эфирдеги коногубуз эфирдин бүгүнкү темасы Бишкек шаарындагы суу таңкыстыгы, жетишсиздиги, андагы көйгөйлөр жана аларды чечүү жолдору. Мына ушул теманы биз конокто атайын эксперттерди чакырып талкуулайбыз. Эксперттер менен тааныштыра кетсем, биринчиси Перето долбоорунун инженери, эксперт Жаныбек Кулумбетов. Ошондой эле долбоордун инженери, эксперт Айдар Канатбеков мырзалар болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгач сиздер өзүңүздөрдүн долбоор тууралуу кыскача маалымат берип, Жаныбек мырза сизден баштасак, андан ары темага киришсек. Биздин Кыргызстанда 3 жылдан бери биздин долбоор ишке ашып атат. Бул Перето деп аталат. Бул туруктуу туризмди туруктуу өнүктүрүүнү энергоресурс эффективный жолдор аркылуу ишке ашыруу, жаңыча технологияларды пайдалануу, ошол аркылуу жанагы биздин экономикага өзүнүн салымын кошо турган туризм багытына мындай шарт түзүүдө. Кыргызстанда баарыбызга белгилүү болгондой, туризм багытында 120 миңден ашык киши алектенет экен да. Алар бүт эле Кыргызстандын баардык деңгээлинде. Бирок ошону жакшы бир деңгээлге жеткирүү биздин алдыбызда турган чоң маселе да. Аны менен алектенгендердин көпчүлүгү жаңыча мүмкүнчүлүктү билбейт, чыгымдарды азайтуу мүмкүнчүлүктөрүн бербейт, жаңы технологияларды пайдалануу деңгээлине жете элекпиз. Биздин жаратылышы Швейцариядан кем эмес дегенибиз менен туризмди алып баруу, бизнести алып баруу багыты ал деңгээлге жете албай турабыз да. Ошон үчүн бул багытта биз ошол туризм багытында хорека сектору деп коебуз. Хорекада бул эми столовый, кафе, ресторан, тойкана, анан кийин эс алуучу жай, многу үйдүн шартында жазган гостиницалар, ушулар менен иш алып барабыз. Ошол бизнестин ошол тарабындагылар үчүн атайын окуу уюштурганбыз. Ар бир региондо анан бизде консультанттар бар. Кыргызстанда боюнча 10 биздин консультантыбыз бар. Биз айтып аткан жана багыттарда ошол бизнес алып бараткан кишилер менен түздөн-түз байланышып, аларга кеңешин берип, ошондой жумуштарды аткарган учурларга аларга жардам берип тургандай шарт түзөт да. Биз болсо бул жактан жалпы республикалык деңгээлде муну ишке ашырууга шарт түзөбүз. Семинар өткөрөбүз, атайын тегерек столдорду өткөрөбүз, ушуга тиешелүү мекемелердин баардыгы менен кызматташабыз дегендей жакында эле буга тиешелүү болгон Министерство экономика, госстандартизация, анан кийин туризм департаменти, курорттор ассоциациясынын өкүлдөрү, анан ушул жакта окуу жай бар, Академия туризма деген, ошолорду бириктирип, чогултуп, Европага алып барып, ошол жакта болгон алдыңкы жана тажрыйбаларды көрүп, Кыргызстанда жайылтуу боюнча аларды даярдоо багытында да иш алып бардык да. Мындайча айтканда, бул жөнөкөй кишилерден баштап, ошону мамлекеттик деңгээлге чейин ушул багытта иш алып баруу боюнча иш алып баратабыз негизичи. Анан биздин негизги багытыбыз бүгүнкү күндө энергияны туура пайдаланса, ресурсту туура пайдаланса, жаратылышка аяр мамиле кыла турган болсок, анда биринчиден бизнести туура жолго салса болот. Экинчиден, бул өзү көрүнүп тургандай эле бизнестин эки багыты бар да. Киришин көбөйтүш керек, чыгышын азайтыш керек. Ошол убакта бизнестин кызмат көрсөтүп аткан жагындагы кишилерге баягы кызыга турган тараптарын көбүрөөк шарт түзгөнгө аракет кылыш керек да. Ошол багыттарга туура иштөө жолун үйрөтүп келатабыз да. Ошол багытта иш алып барабыз. Анан бул багытта иш алып баргандан кийин көйгөйлөрдү көп көрүп атабыз. Муну алдыга алып чыгуу ишин дагы көрүп атабыз да. Бул жерде бир нерсе пласттардан турган багыттар бар. Мисалы үчүн көпчүлүк бизнести уюштурган кишилер өзүнүн үй бүлөсүнүн деңгээлинде иш алып барат. Аларды менен иштеген атайын мекемелер жок. Анан ошолорду тартипке келтирип, бир багытта баягы жакшы деңгээлге жеткирүү багытында иш алып барган шарт жок болуп атат. Мисалы үчүн Швейцарияда
ар бирөө беле ушул бизнести алып барат дагы поколениядон поколенияга берип, муундан муунга берип отуруп, ошентип бири-бирин тарбиялайт. Ошону менен бүгүнкү күндө саат чыгарган киши саатты дагы тим эле дүйнөдөгү элдердин баары таң калгандай деңгээлде чыгарат. Жакшынакай конок тосуп алса дагы эл таң калып кеткендей деңгээлде жасайт дегендей аябай бир чоң жана маданиятка жеткирген да. Биздин максатыбыз ошол, ошого жакындайлы деген максатта өнүгүүгө шарт түзөлүү деген оюбуз бар да. Анан ошол эле убакта багыты көрүнүп тургандай бизди кызыктырган нерсе бул жаратылыш. Жакшы шартыбыз тоо жанагы бир сонун кооз жерлерибиз бар, ошолорду сактап бизнести уюштуруп аткан убакта дагы айлана чөйрөгө зыян келтирбейли деген максатта иштер жүрүп атат да. Ушул багыттарда иш алып баратабыз десек болот да. Чоң рахмат. Сизде кошумча болбосо темага өтө берсек, өзүңүздөр билгендей, биз Кыргызстан эң мактанган байлыгыбыз да бул ошол тоо таштар, сууларыбыз менен мактанабыз. Бизде Кыргызстан гидропотенциал боюнча КМШ өлкөлөрүнүн арасында 3-чү орунда турат экен да. Ошол эле учурда жалпы биздин өлкөдө 30 миңге жакын дарыялар болсо, жалпы ошо канал, ошо суу аккан канал, дарыя баарын эсептегенде бул 400 миңден ашат экен да. 400 миңден ашат экен. Бул чынында өтө чоң ресурс. Биз муну менен мактанып, сыймыктансак болот. Ошол эле биздин кошуна өлкөлөрдө газ, нефти менен соода кылып, ошол менен жалпы бюджетин толтуруп атса, бизде суу деле ошондой эле кен байлыктар катарына кирет. Бирок аны мына ушундай суунун башында отуруп, акыркы учурларда биз жарыктын, светтин көйгөйүн жашап келсек, мына бул жылы суу көйгөйүндө жашап атабыз да. Негизи жыл сайын эле өзгөчө чүй өрөөнүндө суга суу маселеси көтөрүлчү, күн ысыган сайын жайында өзгөчө. Бул жылы ошол шаарды суу менен, таза суу менен камсыз кылуу маселеси да чыгып атат да. Ошо жалпы эле дүйнөдө азыркы учурда жашыл экономика тенденциясы чыгып атат. Жаратылышты, ошол ресурстарды туура колдонуу боюнча биздеги ошо акыркы көйгөйлөргө сиздердин оюңуздар, пикирлериңиздер кандай? Эмне себептен чыкты? Ошол боюнча айтып өтсөк, сизден баштай берели. Бул аябай глобалдуу, бүттүн аламды таң калтырып аткан, ойлонтуп аткан маселе. Чынына келгенде климаттын өзгөрүшү деген чоң проблема бар. Анын тегерегинде бүт эле дүйнө жүзү ойлонуп аткан учур. Бекерден мурунку 10-чы жылдардын тегерегинде болсо эле биздин жетекчилер барып Парижде жолугушуу болгондо маалымат жеткирген учурда айтылган, бизде болгон мөңгүлөрдүн жалпы өлчөмүнүн 20% азайып калды депчи. Анан өзүңөр билгендей кече эле жакында атайын келген ЮНЕСКОнун өкүлдөрү менен бизде жакын арада болгон жанагы мөңгү суулардын абалын көргөзүш үчүн, аларды ордунан көрсөтүш үчүн алар менен да барып келди да. Бул эми бизди өзүбүздү ойлонтуп аткан маселе. Бул бизге эле тийиштүү эмес, бүт дүйнө жүзү мунун тегерегинде ойлонуп атат. Себеби климаттын өзгөрүшү өзүнүн бир кошумча бир жаңы чакырыктарды пайда кылып атат да дүйнө жүзүндө. Биринчиден температура жер бетинде көтөрүлгөндөн кийин мөңгүлөр азайышы мүмкүн. Сууду пайдаланууну туура жолго коюу маселеси бул чоң глобалдуу, анан кийин көңүл бура турган маселе катары айтылып келатат да. Ошондо эле биз 14-жылдар болсо керек, биз милдеттенме алганбыз дүйнө жүзүнүн эмелерде ушундай тоолуу өлкөлөрдө мөңгүлөрдү сактап калуу үчүн биз иш чарабыз, жашоо турмушубузду ошого зыян келтирбеген деңгээлде иш алып баралы деген милдеттенме алып, ошол эле убакта бүткүл дүйнө жүзүндө башка бизге окшогон тоого жакын өлкөлөр дагы бул багытта иш алып барган. Анан биздин мамлекетте бул жерде тоо саммити болуп, ал багытты көтөрүп, инициатива көтөрүп көп жумуштар жасалып келатат, бирок баягы баары бир жашоо турмушта өзүнүн баягы эмесин көрүнүктүү бир абалдарын көрсөтүп атат да бул сууда болгон таңкыстык. Анан ошол жер бетиндеги суудун температуранын көтөрүлүшүнө байланыштуу, сууду туура эмес бөлүштүрүп, туура эмес пайдаланганга байланыштуу бизде ушул маселе көтөрүлүп чыкканы жана Чүй областында, мурда башка деле зонада болчубуз. Бул менин оюмча баягы өзүбүздүн турмуш тиричилигибизди жасап аткан убакта мурдакыдай алдын ала мындай бир пландарды түзүп алып, стратегия коюп 5-6 жылга мурун көрө билип, ошого жараша жумуштарды уюштурууга аракет кылышыбыз керек деген сигнал да.
Бул биринчиден. Экинчиден, дүйнө жүзүнүн баардыгы азыр жаңы технологияны пайдалануу аркылуу өзүнүн абалын жакшыртып, жанагы жаратылышта болгон ресурстардын азайганын чечүүгө кадам жасап турмушун туура багытта алып баратат да. Бул жагынан эми биз жаңы бутубузга туруп аткан өлкө катары учурунда көңүл бурбай калган маселелер болуп калышы мүмкүн. Эми бул эле Бишкекти эле ала турган болсок, 86-жылдардан кийин 90-жылдардын аягына чейин шаарда чоң курулуш курулган жок. Новостройкалар эле бир аз болгон болбосо, ал жерде эле частный үйлөр болду да. Анан ага чейинки суу менен камсыз кылган системабыз ошол бойдон калды. Ошол эле убакта жаңы азыр бизнес өнүгүп атат, үйлөр курулуп атат, көп этаждуу үйлөр курулуп атат. Анан ошол эле суунун объемун туура бөлүштүрүү багытына көңүл бурушубуз керек деген сигнал бар да. Анан муну болсо чечүүнүн жолдору деле бар. Азыр жаңы технология, ресурсту туура пайдалануу, өзгөчө жанагы суугаруучу ирригация системаларын туура пайдалануу багытында аябай жетишкендиктер көп, бирок ошонун баардыгын биз пайдаланбай келе жатабыз. Мисалы үчүн жөн эле ирригацияны ала турган болсок, ал жерде билесиңер да, Союздун аягында болсо, жана лотоктордон турган суулардын бир тамчысы акпастан жанагы эгин өсүп аткан жерге чейин сууду жеткирип, ошону бөлүштүрүп таратуу деңгээлине жеткен болчубуз да. Ошол көңүлгө бурулбай калды. Анан өзүчө хозяйстволор түзүлдү. Алар дагы ар ким өзүнчө уюштура баштады. Суу бөлүштүрүү жагына келгенде, мурда колхоздордун, совхоздордун саны аз болсо, ошолорго эле суу бөлүнчү да. Азыр эми ар бир хозяйствого бөлүштүрүш керек. Бул жерде дагы чоң маселе бар. Ал эми шаарда ала турган болсок, шаарда деле сууду пайдалануу деңгээлине көңүл бурбагандыктан жанагы өзүбүздө ичип аткан суу деле жетпей атат. Анан ошону камсыз кылып аткан атайын мекемелер бар. Алардын жумуштары деле бирде жакшы болбой аткан абалын көрүп турабыз. Эгерде ошол системанын өзүн, сууду жеткирүүчү система, трубаларды учурунда алмаштырбасак, ал жерде тешиктер аркылуу аккан эле канча суу потеря болот да. Бул ушул аркылуу эле биз далай сууду жоготуп алышыбыз мүмкүн. Бул маселе да. Анан ушул жагынан айта келгенде, биз азыр биздин мекеме илгертен эле бул багытта иш алып баратат. Сууду туура пайдалануу, үнөмдүү пайдалануу жолдоруна көбүрөөк пайдаланууга түшүбүз керек. Ал ыкмалар бар, алар жөнүндө биз көп айтып келебиз. Менин коллегам да кээ бир мисалларына токтолуп келет болуш керек. Жөнөкөй эле суугат системасын ала турган болсок, азыр капельное орошение деп коет. Бир тамчы сууду калтырбастан пайдаланууга жетсек болот да. Жөнөкөй эле примерди ала турган болсок, мисалы үчүн Израилде, Израилдин бир жетекчиси бир выступлениясында айтып атат, биз Израилге келгенде мамлекетке какыраган эле жерге келип турубуз, суусу жок жерге келип турубуз дейт. Алар азыркы күндө агрария боюнча эң алдыңкы продукциясын сатып аткан мамлекет, туурабы? Значит, алар бул багытта туура иш алып барды дегенди билдирет да. Биз деле ушуга көңүл буруп, бар нерсебизди туура пайдаланганга аракет кылышыбыз керек. Эгерде ошону туура бөлүштүрө турган болсок, туура жеткире турган болсок, азыр технология түрлөр көп. Сууду ылдый жактан өйдө көтөрүүгө чыгара турган жакшы способдор бар. Мисалы үчүн гидротаран. Өзүдөн эле Рогозин чыгарган мына кадимки эле сельхоз академиянын гидрофакультетинен чыккан нерсе. Муну Кыргызстандын баардык булуң бурчуна жеткирбей атабыз. Кичине жерден өйдөрөөк көтөрүлүп турган жерлерге сууну көтөрүү боюнча дагы маселе бар. Аны дагы баардыгыбыз биригип чече албай атабыз. Ушул маселелердин баардыгы келип туруп эле, бирок анын чечүүнүн жолдору бар да. Чечүүнүн жолдору бар. Менин оюмча баягы болгон өзүбүздүн ички ресурстарды, жаңы технологияларды, ошону чыгарып иштетип аткан мекемелерди, анан адистерди бириктирип, бул багытта мындай кеңири аябай көңүл бөлүп жасай турган этапка келдик окшойт деп ойлоп атам да. Чоң рахмат. Мен ушул эле теманы улай суроо бергим келет, Айдар мырза, сизге. Шаар тургуну катары сиз бул жылкы көйгөйдү кандай кабыл алдыңыз? Негизи жылда эле ушундай эле абанын температурасы көтөрүлөт, ушул эле мезгилде жашайбыз, бирок жылдага салыштырмалуу бул жылы өзгөчө шаарда чоң көйгөйгө айланды да. Чектөөлөр кирип атат, кээ бир райондордо сууну чектей баштады. Мына Арча Бешик сыяктуу кээ бир жаңы конуштарда суу такыр эле токтоп калды. Анын натыйжасында эл көчөгө чыгып атат, нааразычылыгын билдирип атат. Илгерки мына айылдагыдай суу ташып жашаган жашоо өтүп калдык да. Мунун негизги себеби кандай? Анан экинчи дагы суроону бере кетейин. Өзгөчө мисалы суу көп пайдаланылган бизнес ишканаларда ал жакта атайын рейдтер жүрүп атат мэрия тарабынан.
ошол эле мончолордо, ошол эле мына унаа жуучу жайларды токтотуп, бирок экинчи жагын карай турган болсок, ушул шаардын бюджетин, мамлекеттин бюджетин толтургандагы киреше булар катары, алар салык төлөөчү катары эсептелинет да. Мына ушуларды кандай баланс кылыш керек болчу да, оюңуз? Эми суу азайгандыгы азыр аябай көйгөйлүү маселе болуп чыкты Бишкекте. Бул мен ойлойм, биринчиден биздин бул жыл массивдерде, жеке үйлөрдө счетчиктин жогунан болуш керек. Анткени биз деген жаз келген сайын огородду сугарабыз, бактарды сугарабыз, анан канча суу коротуп атканыбыздын учету мындайча айтканда жок болуп калат да бизде. Ошол биз үнөмдөө технологияларын колдонсок, мен ойлойм, биз көп салым кошобуз бул суунун үнөмдөөсүнө. Мисалы үчүн айта кетсек, жеке үйдө деле көп кандай технология бар сууну үнөмдөөчү. Раковина деле крандын атайын аэратор менен деген кран болот. Бул башында мындай сетка насадкасы болот. Ал сеткадан суу чыгып атып, кислород менен ассоциация этип, кичине көбүк сыяктуу болуп чыгат дагы. Бул изилдөө боюнча 30-40%га чейин суунун үнөмдөөсүн суу үнөмдөй кылат. Жана баягы эле айта кетсек, сенсорный крандар биз колубузду жакындатканда аккан. Изилдөө боюнча биз эртең менен кечинде тиш жууганда эле 2 мүнөттөй суу агып турат экен. Ошол малда эле 10-20 литрге чейин суу жөн эле агып кетет экен биздики. Идиш аяк жууганда дагы сууну агызып жуубастан чакага толтуруп же ошондой адаттарды биз киргизсек, мен ойлойм, биз чоң салым кошобуз. Жана азыр аябай технология популярдуу болуп атат, бул водоочистное сооружение деген. Бул өзүбүз билгендей көлгө азыр отельный бизнестер аябай популярдуу болуп кетти, орнотуп атышат. Анан жеке үйлөргө да азыр чакан установкалар пайда болду, 4 кишиге, 5 кишиге. Бул биз колдонулган суу бекер септикке агып кетпестен 99%га чейин үнөмдөө возможность бар бизде. Аны үнөмдөп, кайра биз огородду поливать этсек болот, суатка жөнөтсөк болот ал сууну. Бул биологическая очистка. Водоочистное сооружение ичинде бактерия болот экен. Алар кадимкидей биз 3-4 секциядан суу өтүп, 99%га чейин тазаланат экен. Жеке үйлөргө аябай жакшы технология азыркы күндө, бул жакшы мүмкүнчүлүк биз үчүн. Мен да ушуга кошумча катары айткым келет. Жана биз айткан долбоор боюнча мекемелер менен иш алып баратабыз деп атпайбыз. Бул гостиница, мейманкана же столовый, ресторандарда баарыбызга белгилүү болгондой суу көп пайдаланган багыттардын бирине кирет да. Жана суу менен машина жууган, конечно, ал деле аябай көп дечи. Ошол эле жерлерде ошол сууду туура пайдалануу аркылуу бир топ үнөмдөө деңгээлине жетсе болот да. Биздин жана окутуп аткан максаттарыбыздын бири ушул да. Азыр менин коллегам Айдар айтып өткөндөй, жөнөкөй жолдор менен эле ушул сууду туура бөлүштүрүп, туура пайдаланууга жетишсек болот. Бизде суунун баасы бир аз баягы баасы көп кымбат болгондуктан баркын билбей калдык го деп ойлоп атам да. Мисалы үчүн биз Турцияда болуп келдик. Ал жерде чакан гостиницада өзүнүн чыгып аткан жана унитаздан, кухнядан, башка жактан душтардан чыккан сууду кайра тазалоо аркылуу, жана Айдар айткандай 97-99%га чейин тазалап туруп, кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү бар да. Бул деген кадимкидей суугарууга, ошол эле убакта жанагы унитаздын жанагы эмесинде сливке иштеткенге болот экен да. Биз жашаган гостиницада ошондой эле кайра пайдаланылат экен. Ошол сливтеги сууга баягы колуңарды салып жуубагыла деп эскертип коюшту да, бул технический суу деп коюшту да. Анан ошондой нерсени биз эмнегедир бака пайдаланбай атабыз. Бул деген сөз канализация аркылуу чыгып аткан сууду тазалап алуу аркылуу биз көп эле сууду үнөмдөп кайра пайдаланууга жетишсек болот дегенди билдирет. Өзгөчө бизге Бишкек окшогон чоң шаарлар үчүн бул чоң проблема. Жана мен айтып аткан башын эле айттым да проблеманычы. Анан 90-чы жылдардан бери бизде өспөдү. Кишилердин саны 2 эсеге чейин өстү. Имараттардын саны да көбөйдү. Сууду пайдалануу да ошончолук өсүп атат да. Анан ошого жараша жана технологияларды көбүрөөк пайдалана турган болсок, мисалы үчүн жанагы тойкана, ресторан, ошолорго биз атайын изилдөө жүргүзүп,
сууду туура пайдалануу боюнча сунуштар берип атабыз да. Сууду аябай көп пайдаланат экенсиңер, ошондо эле жана аэраторный жана мен Айдар айтып өткөндөй ыкмаларды пайдалансаңар. Мисалы үчүн кадимки эле посудаларды жууган, идиш жууган эле жанагы автомат аппараттар аркылуу сууду пайдаланууну үнөмдөсөк болот да. Бул деген сөз сен сууду азайтуу аркылуу башкаларга сууга жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп атасың дегенди билдирет да. Бизде ушул бар нерсени туура пайдаланган деңгээлге жете турган болсок, балким Бишкек шаарындагы жанагындай таңкыстыкты чечүү да жол бар да. Бул бир жолу жаңы технологияларды өтүү, пайдалануу. Андан экинчи болсо, конечно, системаны иретке келтириш керек, потеря боло турган жерлердин бардыгын кайра жолго коюшубуз керек. Бизде канализация бар, барыбызга белгилүү болуп атпайбы, ар кайсы жерден суу алып калган жерлер көрүнүп турат. Трубалардын бар жери тазаланып аткан жери жок, кээде крышкалар жабылбай калган учурлар болуп атат. Басым көтөрүп атабыз, бирок ошол эле убакта аларды сапаттоо, элге жеткирген деңгээлде дагы даярдашыбыз керек да. Ошондо биз баягы сууду туура пайдалануу деңгээлин өздөштүрөбүз. Баарынан кызыгы жанагы тазаланган сууду биринчиден суугарууга иштетсек болот экен. Азыр кечээ күнү эле биз бир семинарга даярданып отуруп материалдардан окуп калдым. Ошол канализациядан чыккан 99% чейин тазаланган сууга балык өстүрсө болот экен да. Анан биз мисал катары айтсам, ушул Турциянын эле Чакан бир шаарында болгон канализация системасын барып көргөн убакта аквариумга сууду коюп коюптур да, ошол тазалангандан кийинки сууда балык сүзүп жүрөт. Балык адамга караганда чувствительный болот да, сезимтал болот. Ал кичине кирип болсо ал жерде жашай албайт, тирүү да калбайт да. Ошон үчүн ушундай ыкмаларды жайылтып көбүрөөк пайдалануу деңгээлине өтүшүбүз керек да. Мен оюмча жана кайра иштетүү, сууду туура пайдалануу аркылуу деле бир топ маселени чечип алсак болот. Чоң рахмат. Бизге жаңы эфирге кошулган угармандарыбыз болсо эскертип коюуну туура көрүп атам. Биздин бүгүнкү тема Бишкек шаарындагы суу таңкыстыгы, андагы көйгөйлөр жана чечүү жолдору. Бизде эфирде Перетто долбоорунун инженер эксперт Жаныбек Кулумбетов жана Айдар Канатбековдор болуп атат. Эгерде сиздерде темага байланыштуу суроолор болсо, түз эфирге 0312 68 06 06 же болбосо WhatsApp аркылуу суроо же чалуу аркылуу берсеңиздер болот. 709 68 06 06 номерлер аркылуу. Мен азыр негизи жакшы пикирлерди айтып атасыздар. Бизде бул эми кайра эле ушул биздин мамлекеттик органдардын, ошол эле учурда муниципалдык башкармалыктардын дагы ошол эле мэриянын даярдыгы жөнүндө сөз. Бир жоопкерчилик жагы ошол мамлекеттик орган тарабында, экинчи жагы ушул сууну пайдаланып аткан жалпы жарандар жана көбүрөөк керек деп аткан бул ушу бизнес, 3 тармакты карай турган болсок да, негизи баягы жаздын камын кышта көр, кыштын камын жазда көр деп коет го. Биз жыл сайын эле мына акыркы 3-4 жылдан бери Бишкекте ыш көйгөйү абдан чоң болуп атат. Бул дүйнө жүзүндө антирекорд коюп атабыз. Бирок ошол ышка даярдык ушул жаз жай айларында жүрүп атабы жокпу? Ошол эле учурда биз суу көйгөйүн кышында билген белек да. Эмне үчүн бул даярдыктар жүргөн эмес? Ушул биздин Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамралиевдин айткан өткөндө маалыматына таянсак, Бишкекте азыр 2 ушул суу резервуарынан камсыз кылат экен, орто алыш жана аларча дейт. Жана сууну толук кандуу камсыз үчүн дагы 3 же 4 өзүнчө суу сактоочу жайларды куруш керек деп, жалпысынан 500 миллионго жакын каражат керектелишин айтыптыр да. Жана сиз дагы жакшы пикирди айттыңыз. Биз ошол эле 90-жылдардагы даярдык менен эле келип атабыз деп, арада 30 жыл өтүп атат. Эмне үчүн биздин ошол тиешелүү органдар, тиешелүү жетекчилер бул багытта алдын ала иштерди жүргүзбөй атат да? Ушул боюнча пикириңизди айтсаңыз. Эми биз алар менен чогуу иштебей жаткандан кийин алардын пландарын толук көрбөгөндүктөн бирдеке деп айтканыбыз туура эмес болуп калат. Биздин позициябыз боюнча адис катары мындай конструктивный ойдо деңгээлде байланыш, диалог болуш керек да. Ошон үчүн биз сунуштарыбызды айтабыз, анализ кылып көргөнүбүздү айтабыз. Бирок чынында бардык эле ушуга тиешелүү мекемелер, бул эми сууга тиешелүү мекемелер көп да бизде. Мамлекеттин деңгээлинде бул багытта иш болуш керек. Мен билгенден
Мамлекеттин мурда бир мындай планы болгон 20-жылдарга чейин таза суу менен бүт баардык айылдарды камсыз кылуу, ошол эле убакта канализация вопросун чечип коебуз деген маселе болгон да. Ошол программа тилекке каршы башталып туруп, анан кийин каражатка байланыштуу, ар кайсы маселелерге байланыштуу болуп туруп, акырындан ишке ашып атат, бирок ошондой пландарды алдын ала жүргүзүү керек деген жөнүндө сигнал берип атат. Проблема болгон убакта ал жөнүндө ойлонбостон алдын ала 5 жылдан кийин эмне болуп атабыз, ошого даярбызбы, ошого алдын ала камданып баратабызбы деген маселени коюп иштешибиз керек болуп калды да. Адистердин деле ою ошондой. Анан кийин ушул багытта туура иш пландарды түзүп турган болсок, жана биз айтып аткан ыкмалар деле бир топ жеңилдиктерди берет да. Ооба, ал суу жетишпеши мүмкүн. Бирок ошол эле объемдогу сууду туура бөлүштүрүү, жаңы технология, сууду туура бөлүштүрүүчү жанагы ыкмаларды көбүрөөк пайдалануу жолуна өтүү муктаждыгын шартын түзүү аркылуу чечсек болот да. Эми кышында жанагы түтүн жөнүндө сөз болуп атабыз, ал деле ошол маселелердин бирине кирет. Кыш келгенге чейин ал жөнүндө айтылбай калып туруп, анан кыш келгенде башталып калып атпайбы сөз. Ооба, даярдык бар. Ушул маселелерди чечүү боюнча анан биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша баягы бул маселени чечүүгө өзүбүздүн жанагы потенциалыбызды, мекемебиздин мүмкүнчүлүгүн багыттап келатабыз да. Мисалы үчүн азыр бүгүнкү күндө бизде КИСов деген программа иштеп атат. Ал программа буйруса жумушун баштады. Ошол эле программанын жардамы менен насыя алуу, жеңилдетилген гранты менен жардам боло турган насыяны алуу аркылуу үйлөрдү жылууласа болот да. Ошонун ичине биз именно жанагы сууду үнөмдүү пайдалануу ыкмаларына киргизип койдук быйылкы жолучу. Бизде донорлор дагы чечет да бул маселени, аларга да жеткирип, бул маселе актуалдуу болуп калды, муну киргизишибиз керек деп бул багытта кесип атабыз. То есть ошолор жана биз айтып аткан технология, Айдар айтып аткан технологиялар бир аз кымбат болушу мүмкүн, бирок ошол эле убакта ал өзүнүн өзүрүн берет да. Бардык курулуп аткан үйлөр сууду үнөмдөө деңгээлин сразу эске алып курула турган болсо, бул таңкыстык проблема чечүүнүн жолдоруна жетсе болот да. Бир эле мисал катары айта турган болсок, жанагы мынагу көлдүн эле бир айылында суу проблема болгон, бөлүштүргөндө проблема болгон да. Бүт бардык үйлөргө жана счетчиктерди коюп туруп, турбаларын тазалап, иштетип койгондон кийин ал айылда сууну бөлүштүрүү деген проблема чечилген да. Азыр ошол айыл экинчи этапта жашап атат да. Азыр себеби мен өткөндө бир тааныштар айтып калды, кубандыра турган маселе болуп атат да. Ар бир үйгө автомат стиральный машина, санузел, душту коюп атыптыр да. Ошол эле жердеги уюштурган балдар ошол деңгээлге жеткен да. Бул деген сөз суу жетиштүү болуп калды деген маселе чечүүнүн жолун табышыптыр да. Анан менин оюмча бул үлгү, ушундай нерсе бардык эле райондордо, айылдарда тарай турган болсо, биздин шаарыбызда деле ушул багытты колго алып кете турган болсо, анда бул маселени чечүүгө болот. Түтүндү жоюунун жолу мен билгенден көбүнчөсүн баягы түтүндүн бир чоң салым кошуп атканы бул көмүрдүн көбүрөөк жагылышы болот да. Ошол көмүрдү үйлөрдү жылуулоо аркылуу эле жалпы объемун 2 эсеге азайтып коюу мүмкүнчүлүгү бар да. Ошондо түтүндүн, смогтун пайда болуусунун себебин 2 эсеге азайтып коюуга жетсек болот дегенди билдирсек болот да. Мисалы үчүн биздин мекеменин иштөөсү акыркы убактагы иштөөсүн эсептей турган болсок, бир 70.000 тонна көмүр кычкыл газын азайтууга шарт түздүк да. 200.000 мегаватт электроэнергияны үнөмдөөгө, жанагы жылуулоо, энергия ресурс эффективный мераларды үйлөрдө, мекемелерде ишке ашыруу аркылуу ошондой үнөмдөөгө жетиштик да. Бул деген сөз жанагы ыкмаларды жайылтсак жыйынтыгын берет дегенди билдирет. 200 мегаватт саат электроэнергия жылына вырабатывать эткен ат башы кесип чыгарып аткан энергияны биз үнөмдөөгө шарт түздүк да. Бул деген сөз эми бул ушун менен чектелбестен мындан ары да ушул багытта иш алып барышыбыз керек дегенди билдирет. Анын үстүнө биз жанагы 44%ке чейин, 50%ке чейин, анан 50-жылдары түтүнү жок өлкөгө барабыз дегенди сыяктуу милдеттенмелерди алгандан кийин ошол багытта дагы кадамдан кадам аракет кылып иш алып барышыбыз керек да. Бул жерде эми бири-бирибизди карап туруп, проблеманы айтып коюп, ошону менен чектелген менен бул маселе өзү чечилип калбайт. Чечүүнүн жолун бүгүнкү күндө пайдалана турган ыкмаларын
жеткиргенге аракет кылышыбыз керек да. Арзаныраак жол менен азыр уже внедрять эте башташыбыз керек. Айдар айтты жанагы насадкасы аэратор менен ал 30% чейин сууду пайдаланууну азайтат дегенди. Значит, аны коюп бергенге шарт түзүшүбүз керек. Арзаныраак ошону сатууга шарт түзүшүбүз керек. Сатып аткан киши ошону арзан алып келсин, арзан берсин элдерге. Элдер арзан алып туруп орнотконго шарт түзсүн. Ошону орнотуп аткан, кызматын көрсөтүп аткан мекеме кымбат эмес, арзан коюп берсин. Ошо деп ошол маалыматтарды ошону жеткирсек, бул маселени чечүүгө шарт түзөбүз. Анан баягы эми, конечно, глобалдуу масштабта муну чечүүгө багыт алып иштегенибиз жакшы болот, бирок мындай жеңилирээк, азыраак каражат менен эле чечүү жолдору менен пай этапына кете берсек болот да. Рахмат. Айдар мырза, сиз жана башында айтпадыңызбы? Ошол суунун жоотуулары баягы 70%га чейин болот экен. Кышында 150 литр бир адам колдонсо, ошол күн ысыганында 500 литрге чейин колдонгон учур болот экен да. Муну көзөмөлдөй албай атабыз. Анан бул көйгөйдү жана жаңы технологияларды колдонуу аркылуу деп атасыз. Муну жалпы жарандарга түшүндүрүү жолу менен да. Мына ушул иштерди биз кандай ыкмалар менен батыраак элге түшүндүрүп, батыраак жетип, бул көйгөйдү жакынкы аралыктарда мындай чечүү жолдорун таба алабыз да. Биз деген биздин долбоорлордун негизинде жыл массивтерге ушундай иштерди алып барабыз. Ушундай технологиялар жөнүндө айтып беребиз. Жакында долбоордун аты эмне? Айом. Бишкек шаарында абанын сапатын жакшыртуу долбоору эл аралык миграция фонду аркылуу ишке ашты. Былтыр биз кышы менен ушул новостройканын бардыгына барып, баарын чогултуп, түтүндү азайтууга кантип өтсөк болот. Таштандыларды көгүзбөгөнгө кандай шарт түзүшүбүз керек. Ошондон эле эмне пайдалуу нерсени алсак болот деген багытта атайын иш алып бардык. Анан ошол менен чектелген жокпуз. Биз жетекчилерди, депутаттарды, журналисттерди атайын автобустарды уюштуруп алып, кыдырып, ошол новостройкаларды тиги полигонго чейин барып, анан көрсөтүп ордунан ушул маселени чечүүнүн мындай жолу бар, могу жерде мындай жакшы пример болуптур, ушуну көрүп туруп жайылсак болот экен деген максатта аларга атайын ушундай мероприятие уюштурдук да. Анан муну менен чектелген жокпуз. Аябай туура айтасыңар. Бүгүнкү күндө айтып коет да, маалыматтуулук заманында жашап атабыз, маалыматтуулук кылымында жашап атабыз. Бул жерде адис 2 жылдын ичинде өзүнүн маалыматын жаңыртпаса, ал адис болбой калат да. Ошону сыяктуу эле биз маалыматты жеткирсек, билбеген киши бир аз билип алып туруп эле ошону ишке ашырып пайдаланып кетиши мүмкүн. Ошол багытта биз биринчиден маалыматты жеткиргенге аракет кылып атабыз, жана анда мүмкүнчүлүктөрдү үйрөтүп атабыз. Ошондой ыкмалардын түрлөрүн баягы жасаганды практический тренингтерди өткөрүп атабыз. Бул бир багыт. Анан экинчи жагынан болсо, ошого тиешелүү мекемелер менен да кызматташып, аларга дагы жолдорун оңдоого биздин адис катары сунуштарыбызды берип аракет кылып атабыз. Азыр эми өзүнөн өзү чечилбейт бул маселе. Мисалы үчүн мен айтып өткөн жанагы нерсе биринчиден маалыматты керектөөчүлөргө жеткиришибиз керек. Туура 3 бөлүккө бөлдүк. Керектөөчүлөр бүт эле Кыргызстанда жашаган элдер да, сууду пайдалануучулар. Суусуз жашоо жок. Суу деген өмүр, Кыргызстанда мурдан айтып койчу да. Анан ошону туура пайдалансак, жашообузга зыян, ден соолукка да келтирбейбиз. Мамлекетибизге оорундук келтирбейбиз. Айыл чарбасында деле ошо сууду туура пайдалануу аркылуу жакшы үйрөнүп алсак болот, жакшы продукция алып башка өлкөгө чыгарсак болот да. Ошол багытта биринчиден биз маалымат бере ала турган, ошо ыкмаларды пайдалана турган окууларды уюштурушубуз керек. Биз аны жасап атабыз. Мисалы үчүн бир эле пример айтайын. Сокулукта бизде алма багын өстүрүү боюнча 10 гектарда жерди алып отургузуп аткан бир киши кайрылды. Ошол жерге бир кичинекей эле мындай БСР жана бассейн суточный регулирование деп коебуз. Ошол жерге пленканы чогултуп эле ошол жерге сууду мындай жерди казып туруп эле сууду агызып келди, арык менен чогултуп койду. Ошол жерден агып чыгып аткан сууду кайра капельный система менен 10 гектар жердеги сууга жеткирип атат. Мен билем, алар жанагы суу таңкыстыгы башка жакта проблема көтөрүлгөндө аларда болгон жок. Себеби ошол бар сууду туура бөлүштүрүүнүн жолун тапты аларчы деген сөз. Анан ушул сыяктуу ыкмаларды бөлүштүрүп жайылсак болот. Биздин бир коллегабыз Баткенде турат.
эртең дагы бир мероприятияга чакырып койдук. Ал дагы ушул ыкманы азыр эми жаңы технологиялар бар деп атпайсызбы? Кадимки бассейнди жерди каза турган болсок, илгери убакта баягы атайын суу топтогон жер болчу да. Пленка жок болчу ал убакта. Анан өзүнөн өзү пайда болгон балыр тигилер менен барып туруп, бети жабылып калып, анан ошол жер суучу болчу да. Азыр казып туруп эле пленкасы бар, атайын гидроизоляционный пленкалардын түрлөрү бар да. Ошолорду бири-бирине клеить етип эле прозрачный жана сууду өткөрбөй турган идишти жасап койсо болот да. Ошол идишке сууду чогултуп, анан кийин багдаракты өстүрүп түшүм алууга шарт түзүп атат да. Ошол Баткендеги коллегабыз эртең бир маалымат берет деп биз күтүп атабыз. Ал ошондой нерсени Баткен областы боюнча бир 4-5 жерге койду да. Аякта билесиңер, судун таңкыстыгы ушундай чоң деңгээлде. Ал илгертен бар проблема. 90% сууду алар насос менен электр станциянын электр двигателдин жардамы менен тартып келип пайдаланат да. Ошолорду жанагы суу чогулткан БСР, чакан БСРди чогултуп, чакан бизнес кылып аткан фермерлерге суу жеткирип, урожай алууга шарт түзүп атат да. Бул эми Кыргызстанга жайылып аткан мүмкүнчүлүк. Мындай жолдор көп. Анан жана мен айтып өткөм, гидротаран деген 100 метрге чейин сууду өйдө көтөрүп берүүгө мүмкүнчүлүгү бар экен да. Ал судун эле өзүнүн агымынын күчү менен эч кандай электр энергиянын кереги жок, сууду көтөрүп алуу мүмкүнчүлүгүн. Муну менен да биз урожайды пайдалансак болот. Ошол ыкмаларды жана капельный орошенияны кошо турган болсок, анан өзүбүздүн турмуш тиричилигибизде жана Айдар айткандай жаңы технология сууду азайтып пайдаланган ыкмаларды колдоно турган болсок, анан биз бизнес багытында дагы атайын окуулар жүргүзүп атабыз. Сууду туура бөлүштүрүп, кайра пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн өтө турган болсок, анда бул проблемага чечүүгө биз даяр болобуз деген оюбуз бар да. Бирок бул жактан биринчиден жөнөкөй керектөөчүлөрдү окутушубуз керек, алардын деңгээлин көтөрүшүбүз керек, пайдаланууга шарт түзүшүбүз керек. Алардын саны көп. Экинчи жагынан бизнес деген бизде өсүп аткан деңгээл. Бизнестин бир жакшы жери, аларда өздөрүнүн каражаттары бар. Алар көпчүлүк жаңы технологияны өздөрү издеп туруп таап алып пайдаланып ачат да. Алар бизде үлгү көрсөткөн багыттагы мекемелер десек болот, эми көпчүлүк эмес. Бардыгында каражаты жок. Бирөөлөр жаңы пайдаланып аткандар бар, технологияны түшүнбөгөндөр бар дегендей. Алар дагы ушул нерсени көбүрөөк пайдалануу жолун өтө турган болсо, макул машинени жууган бизнес болсун, килем жууган жери болсун, же башка жери болсун, сууду азыраак пайдаланган ыкманы пайдалана турган болсо, анда бул проблема чечилет. Бизнес багытында деле чечүүнүн жолу бар да. Айтпадымбы жана, идиштерди жууган, таза сууну, жылуу сууну алуу мүмкүнчүлүгүн күндүн жардамы менен алып туруп, ошону туура бөлүштүрө турган болсок, азыраак эле өлчөмдөгү суу менен жана ишибизди аткарсак болот да. Бул бизнесте өнүктүрүү үчүнчү жагы. Анан кийин мамлекеттик деңгээлде ушул нерселердин баарын иштөөсүнө шарт түзүү багытында иш алып барсак болот да. Төртүнчү мүмкүнчүлүк бар. Төртүнчү мүмкүнчүлүк эң зор, жакшы, биз көңүл бура турган нерсе. Бул азыркы күндө дүйнө жүзүндө жашыл каражатты берүү мүмкүнчүлүгү, климаттын өзгөрүшүнө багытталган каражаттардын чогулган топтому, ал баягы өзүнүн жакшы оюн, жакшы конструктивный жана мүмкүнчүлүктөрдү алып барып, ошону чечүүнүн жолдоруна даяр болгон өлкөлөргө ошол каражатты алып пайдалансак болот да. Биз ушул маселени көтөрүп барып, климатты өзгөрүү, тоолуу зонадагы ушундай абалды өзгөртүүгө моунда технологияны пайдаланган жатабыз деп туруп, каражат алып келип туруп, жана нерсени Бишкектеги проблеманы чечип коюп, эми Бишкек менен чектелбешибиз керек. Биз негизи Кыргызстан, анан Кыргызстан деген суудун өйдөңкү зонасы болгондон кийин биз менен бааркы ылдыйкы зоналар дагы байланыштуу болуп калат да, башка өлкөлөр дагы байланыштуу болуп калат. Алар дагы ушул деңгээлде туура пайдалануу, диалогко өтүп барып туруп, анан каражатты таап келип, ошол жеңил каражатты элдерге жеткирүү аркылуу жана ыкмаларды ташып келсек болот биздин Кыргызстанда. Бул чечүүнүн жолдору да. Мен үстүртөн айттым да. Бул чечүүнүн эмелери, багыттары. Ошого эле учкай суроо да. Азыр бизде шаар бийлиги айтып атпайбы? Жана суу сактоочу жайларды куруш керек деп. Ошо каражат керек деп атат. Демек, алар курулгандан кийин деле бул көйгөй дагы улана берет экен да. Биз жалпы жарандарга сууну туура пайдалануу, үнөмдүү колдонуу жаатында иш алып барышыбыз керек деп. Анан ошол биринчиден маалыматтын жетишсиздиги болуп атат. Экинчи жагы, маалымат жетиштүү болгон чакта деле ушул каражат жагынан кыйналып, ошо жаңы технология менен жабдуулап, толук кандуу колдонууга өтө албай аткан көйгөй бар да. Ошо сиздердин долбоор алкагында сиздер жалаң бизнес менен иштейсиздерби, же болбосо жөнөкөй жарандар деле кайрылып бул мүмкүнчүлүктөн пайдалана алабы? Биз эми бул жерде сүйлөшүп отурган учурда биздин бир нече иштеп аткан багыттагы программный
бизде жол менен иштейбиз. Негизи ушул жана көйгөйлөрдүн баардыгына эле тиешелүү маселелер болуп калат да. Биз эми климаттын өзгөрүшү, экологияга байланыштуу, энергияны туура пайдалануу, ресурстарды үнөмдүү пайдалануу багыттарында жөнөкөй Кыргызстандагы жарандан керектөөчүлөрдөн баштап мамлекеттик деңгээлге чейин иш алып барабыз. Мыйзамдардын деңгээлинде да ушул убакта сунуштарыбызды айтабыз. Кээ жерлерде өзүбүздүн сунуштарыбыз менен өзгөртүүгө рискинге шарт түзөбүз дегендей. Мисалы үчүн жанагы имараттардын деңгээлинде бизде жанагы имараттардын курулуп аткан имараттардын энергия натыйжалуулугу жөнүндө мыйзам бар да. Ошол мыйзамдын бир автору Юнисон Групп мекемеси, биз иштеген мекеме. Ушул адистердин аракети менен сырттан жакшы мыкты закондорду алып келип Кыргызстанда ушуну жайылтып атат да. Эгерде ошол эле мыйзамдын деңгээлинде Кыргызстанда болгон имараттын баардыгы энергия натыйжалуу боло турган болсо, жанагы бизде жылда пайдаланып аткан керектөөчү энергия жетпей калат деп атпайбызбы? Өзүбүздө чыгып аткан энергия азыркы эле деңгээлдеги энергияны баягы башка кести курбай эле ошол эле энергияны туура пайдалануу деңгээлине жетсек болот да. Экинчи жол бар. Ошол эле энергияны туура пайдалануу, натыйжалуу имараттарга өтүү, себеби бизде болгон энергия ресурстарынын 60%-нин ашыгы имараттарда пайдаланылат да. Анын көпчүлүгү жеке үйлөр, чоң имараттар, коомдук мекемелер, бизге окшогон офистер, мамлекеттик офистер, ошолордун баардыгы кирет да. Ошолорду туура жолго коюу аркылуу эле энергияны туура багытка салсак болот. Бул жакта бизде уникалдуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кыргызстандагы чыгып аткан энергия жашыл энергия да. Ал 96% биздин энергия жана агып аткан суудан чыккандыктан биз ага айлана чөйрөгө зыян келтирбейбиз. Эки эле бизде проблемный эмебиз бар, бул ТЭЦ Бишкек, ал көмүр жагат. Оштогу ТЭЦ, анан Карагалтадагы кичинекей ТЭЦ бар, ушул көмүр жагат. Калган энергияны биз суу аркылуу алабыз да. Бул жагынан бизде уникалдуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан туура маселе көтөрүлүп атат, сууду туура пайдаланууга көңүл бура турган учур келди. Түшүнүктүү. Ошондо жеке жарандар деле сиздердин долбоорго кайрылып, бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланат турбайбы? Биз деген бизге кайрылышат, офиске прямой кайрылышат, каражат алуу боюнча кайрылышат. Биздин көбүнчө техникалык консультацияларыбыз бекер болот. Мына бүгүн эле бир нече киши келип кетти, күндө келип турат биздин офиске ушундай маселелер менен. Биз аларга билген багыттагы мүмкүнчүлүктөрдү берип турабыз. Азыркы күндө болсо банктар аркылуу атайын ал жерде иштеп аткан кишилерге да ушул маалыматты жеткирип атабыз да. Ошону чечүүнүн жолдору бар. Ошол чечүүнүн техникалык жолдорун силер бергенге, жардам бергенге аракет кылга. Биз силерге техникалык сопровождение кылалы деп аларды окту үйрөтүп атабыз. Мына кечээ эле көл жакта болуп келдик, чүй зонасында Бишкекте окуттук, буюрса эртең Ош Жалал Абад жакта да ушул багытта иш алып барабыз. Негизи болгон мүмкүнчүлүктүн площадканын баардыгын пайдаланып, биз жанагы энергия ресурсту туура пайдалануу багытында иш алып барып атабыз. Ошонун ичинде жана сууну туура пайдалануу багытында да иш алып барылат да. Былтыр мисалы үчүн, былтыр эмес, 1-3 жыл мурун Кыргызстанда болгон фермерлердин баардыгын чогултуп алып, Киймин районунда жанагы каражаттарды, ана мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу аркылуу багыбанчылыкты, дыйканчылыкты кантип уюштурсак болот деген бир чоң бир семинар өткөрдүк. Атайын ошондой районго барып өткөрдүк. Ал жерге Баткенден келди, Кыргызстандын булуң бурчунан баардыгы фермерлер келишти. Анан ал жерде ошол багытта жасалып аткан алдыңкы тажрыйбалар менен бөлүшүштү. Ошол мекемеде иштеп аткан мекеме жанагы өкүлдөр келип өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн айтып берди. Жана мен айтып аткан технологиялардын сатып аткан, жеткирип аткан мекемелердин өкүлдөрү бизде мындай мүмкүнчүлүк бар, биз силер менен мындай кызматташалы деген сунуштарын айтты. Фермерлер өздөрүнүн көйгөйүнүн чечүүнүн жолдорун айтты. Ушундай жолдор менен биз аларга жеткирип атабыз. Ошондо биз бизнесмендерге дагы окутуп атабыз, жөнөкөй жарандарга да окутуп атабыз. Анан тиешелүү мекемелер үчүн дагы атайын круглый стол эмелерди чогултуп алып дагы иш жүргүзүп атабыз да. Чоң рахмат. Мен акыркы суроону Айдар мырзага узатсам, ошону менен эфирди жыйынтыктайлы. Жана жаңы технологияны колдонгон мекемелерди айтып атпайсызбы, ишканаларды. Мына ушуларга бизде аны көрүп атабыз, шаарда өтүп аткан бир канча ошол эле кафе, ресторан, мейманканалар жана башка ишканалар өтүп атат. Буга ошону стимул берген мамлекет тарабынан кандайдыр бир стимулдар барбы? Аларды кызыктырган. Себеби жаңы технология менен жабдуу бул кошумча
чыгым болуп эсептелинет. Бизнес көз караш менен караганда да ушул кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Алар үчүн стимул бул, мен ойлойм, алардын счетчиктери бар да, суунун, коротуусун учет кылган. Андай технологияны колдонушу бул өзүнүн эле акча чыгышын үнөмдөйт. Ал технологиянын аркылуу чыгымдарды. Анан биз жеке үйлөргө ошону колдонуу аябай зарыл болуп атат азыркы күндөрү. Биз ошол счетчик жок болгондуктан бизде пока стимул жок да анчалык колдонууга. Түшүнүктүү. Мен кошумча Кыска жерде бар мүмкүнчүлүк бар. Биз ал багытта иш алып барып атабыз. Бизге алып келип аткан ошол ресурстуу энергияны үнөмдөй турган оборудованияларды налогу жок кирсе арзаныраак баасы болуп калат деп ошону азайтуу багытында иш жүрүп, азыр бир топ ошол жабдуулар арзандап киргенге шарт түзүлдү. Биринчи жагы, экинчи жагы жашыл финансирование. Кредитти гранты менен алуу мүмкүнчүлүгү аркылуу каражат алып жанагы жабдууларды койсо болот да. Экинчи багытта ушул иш алып баратабыз, эми дагы изденип атабыз. Салыктан жеңилдик бар экен, андан сырткары ошол каражат жагынан колдоо бар турат. Ооба, эки багыт бар. Чоң рахмат, урматтуу Марал радиосунун угармандары. Биз бүгүн эфирде жалпы эле ушул суу таңкыстыгы, суу көйгөйү жана аларды чечүү жолдорун биздин Кыргызстанда ошол жашыл экономика багытында иш алып барган ПРТ долбоорунун инженер эксперттери Жаныбек Кулумбетов мырза жана Айдар Канатбеков мырзалар менен талкууладык. Сиздер менен кийинки эфирлерде көрүшкөнчө баарыңыздар сак саламатта туруңуздар. Экономикалык маалымат бул маанилүү. Ал өлкөнүн келечегинен кабар берет. Кыргызстандын өнүгүү багыты, ага ишкер коомчулуктун салымы, идеялар жана сунуштар экономикалык майданда. Эко-майдан, Джия бизнес ассоциациясынын автордук программасы. Ар шаршемби саат 16-да.